Бактыгүл Иманбек кызы. Кызык, бир эле бизде эмес. Дүйнө жүзүндөгү бардык айымдар миф, жомок, куру кыял өзүн өзү алдап жашаганды үйрөткөн кандайдыр бир күчкө азгырылып бараткандай. Сен кыйынсың, өзүңдү сүй. Жалгыз жашаган жыргал, ажырашып кет. Женский клуб, чакра, детокс, феншуй. Дей койчу, 4-төн 5тен аргай жерге чогулуп, медитация өткөрүп, эки-экиден болуп отуруп алып, бири-бирин көктүп. Биз кыйынбыз, рас эле ажырашып кеттиң, күйөөсү жок эле кыйратып жашап, керек болсо дүйнөнү томкоруп салабыз дегендер. 2-3 күндөн бери Инстаграмда отуруп ушундай кыйындардын видеолорун көрө берип, мээм кайнап калгыдай болду. Калп, жалган, ошол рейстерди сайрап жаткандардын баары өзүн өзү алдап жаткандар. Ооба, жолдошуң начар, оңолбогон оңбогур, зөөкөр, эмоциональный вампир болсо, чыдап жашоого мүмкүн болбосо айла жок. Ажырашууга туура келет. Бирок бул демек сен өмүрүң өткүчө жалгыз калышың керек деген чек эмес да. Бири баркыңды билбесе, дөпөлөп алар башкасы жолугат. Ушу өзүңдү сүй деген эмне деген насаат эч акылым жетпей койду. Өзүн сүйбөгөн ким бар экен? Ар бир адам өзүн сүйөт. Айрыкча айымдар жалгыз эркиндикте жыргап жаша дегенди андан 5 бетер эч түшүнбөйм. Айтор жекемен вирустай жайылып, тамыр жайып бара жаткан бул жаңы түшүнүктү эч түшүнгөн жокмун. Түшүнгүм да келбейт. Мен мисал үчүн эч качан күчтүү болгум келген эмес, болгум да келбейт. Менин ар бир кадамыма ар дайым эркектер жардам берген. Ооба, окууга өткөн мен, контракты болсо атам төлөгөн. Бельгияга программаны мен таап, мен катышкам. Чыгымын байкем төлөп берген. Окутуу борборун ачкан мен, чыгымын байкем берген. Ал эми иш алып барууда досторум жардам берген. Ошондой эле жеке жашоомдо эч качан жалгыз болгон эмесмин. Кайсы бир убакта жаманыраак адам жандаса, жашоомдун дагы бир этабында жакшыраак адам жанымда болду дегендей. Айтор, аял заты баарын өзүбүз эле кыйратабыз деген ураанды мен түшүнгөн жокмун. Жана колдобойм дагы. Албетте мен өзүмдүн мисалымда жана жеке көз карашымды гана айтып жатам. Мисалы, мен жалгыз жашагым келбейт, жалгыз саякаттагым келбейт, жалгыз бала баккым келбейт. Караганда калчылдап жалгыз мышык менен коурашып отургум келбейт. Менин жанымда ар дайым мени колдоп, мактап, жөлөп таяп турган бирөө болушу керек. Анткени мен ушундай тарбия көргөм жана ушундай шартта жашап келгем. Башкача жашоону элестете албайм, элестетким да келбейт. Ийгилигиңе мактанарың болбосо, кимдир бирөө таарынса даттанарың болбосо, бийиктерди багынтууга дем берип турган таянаарың болбосо, жасанып түзөнүп турсаң суктанаарың болбосо, ой саналарың менен бөлүшөрүң болбосо, бешик терметип отуруп калсаң багып аларың болбосо, анын эмнеси күчтүү, бактылуу айым экен? Жашоонун маңызы анда эмнеде? Кудай анда эмнеге аял эркек деп экиге бөлүп жаратты? Ошол себептен мен жанагы калп эле селпеңдеп, өзүңдү сүй, жалгыз эле жашаган жакшы, күйөөсү жок эле баарын өзүбүз кыйратабыз дегендерди колдобойм. Ар бир айым аны сүйүп, бөпөлөп турган жакшы адамдын коргоосунда болуусу керек. Ал эми андай адам ар бир айымдын маңдайына жазылган. Сөзсүз жолугат деп курч оюн жазды Facebook колдонуучу Бактыгүл Иманбек кызы.